Так, счетчикти нольго сбрасывать этип койдум. Бишкектен Чолпон ата жакты көздөй чыгып атабыз. 9 балочка. Где-то 85% бар азыр примерно. 85% менен чыгабыз. Жолдон каерден зарядтабыз, канча заряд менен жетебиз байкайбыз чогуу. Азыр саат 6:47 болду. Эртең мененки. Урматтуу жамаат, мен силерге жакшы жаңылык менен эми эксперт парктын рефералдык программасы дагы жакшырды. Мурда ар бир чакырылган досуңарга 1000 сомдон болсо, азыр ар бир 3-чү чакырылган досуңарга 2000 сом. 3 досуңарды чакырдыңар, 4000 сом иштедиңер. 6 досуңарды чакырдыңар, 8000 сом иштедиңер. 9 досуңарды чакырдыңар, 12000 иштедиңер. Ошондуктан эксперт паркка досторубузду чакырабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Эскерте кетсем, эксперт паркта комиссияны өзүңөр каалагандай кылып тандайсыңар. Суткасына 55 сом, же ар бир заказдан 4 сомдон, же 2%. Өзүңөр каалаган тарифти тандап алып, каалаган суммада иштесеңиздер болот. Бонус алуунун шарттары мурдагыдай эле. Өзүңөр 20 заказ кылган болушуңар керек эксперт паркта. Жана силер чакырган айдоочу 50 заказ кылгандан кийин силерге автоматтык түрдө эртеси күнү балансыңарга акча түшөт. Байланышуу жолдорун жана ссылкалардын баарын видеонун описаниясына калтырып коем. Эксперт паркка кошулабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Апамдын каттамасынан зарядка кылдык, 281 сом болду. Эми дальше кеттик. Картадан караганда мына болжок. Бул жакта 41% заряд бар болчу. Анан азыр 78-ге чейин заряд кылып көтөрүшкө баратабыз. Ушул бойдон смело келип барсак болот, ошол жакта деле жүрөбүз ушул заряд менен.
Анан жамаат мына балыкчыдан өтүп Торай кыр, анан Чырпыкты. Чырпыктыдан, короче, моякта поворот бар экен. Боз үйлөрдүн городок депи бирдемке деп жазылып турат экен. Галереядан азыр эсилчө көрсөтүп коем. Сүрөтүн ошол баннердин трассанын жээгинде. Ошол жактан келгенде боз үйлөр турган өзүнчө бир айыл бар экен. Үйлөр жанагы боз үйлөр берилет экен арендага. Азыр көрсөтөм. Тээ жакта трасса. Трассадан тээ жак менен келип анан боз үйлөр катап турат. Короче, арканда ценалар 4000ден 3000ден көргүлөр. Даже сүйлөшкөнгө жашандан деле түшүрсө болушу мүмкүн. Биз буяктан боз үй 3000 алдык. Суткасы 3000 экен. Ичинде 5-6 кровать болот экен. Ортосунда стол отурат. Холодильниктер деле бар экен, кухнясында сыртта. Анан тиякта пляж бар экен, пирс деле бар экен. Келсеңер болот экен. Там жаш балдар менен 5-6 киши келсеңер смело батчудайсыңар экен. Анан бүгүн уже кеч кирип калды, көлгө түшүп келдик. Анан эртең менен түштөрдө бияктан бир аз түшүп, анан Чолпон ата жактагы пляждарга деле арканда пирстерге барып түшүп, ошондон ары анан эртең кечке түшүп Бишкекке кетебиз буюрса. Анан биз бул жакка келгенде жана каттамадан заряд кылып алдым. Жөн эле атак заряд бар болчу, 45-50ге жакын. На всякий случай деп. Атак биз эртең Бостери, Чолпон ата, тигил бул жактарга пляждарды айланып кыдырып кеткенге запас болуп турсун деп. Атак бир заряд менен эле Чолпон атага смело кирип келсе болот экен. Анда от жагып коюп отурам. Бакта плов кылып атабыз, плов. Аш. На боз үйлөр. Атмосфера. Бакта боз үйлөр. Тээ жакта көл мына. Бул жактан где-то 300 метр расстоянияда көл. Анан баягыда буга чейин эксперимент кылбадым беле, Wildberries'тен минимальный цель аткарып, анан Яндекстен минимальный цель аткарып. Wildberries'тен 1700 берип аткан учурда ошондо. Анан Яндекстен 1000 берген 5 заказга. То есть Wildberries'тен 1700 сом. 6 заказга, Яндекстен 5 заказга 1000 сом берип аткан бонус. Ошол учурда деле салыштырып көргөндө заработок в час Яндексте көбүрөөк болгон. Ошол бонустар менен кошкондо, баарын эсептегенде, клиенттерден алган суммалар менен кошо эсептегенде Яндекстен көбүрөөк чыккан. Бирок Wildberries'тин бонусу көбүрөөк болгон. Ошончо деле Яндексте иштеген выгодный болгон. Азыр Wildberries 1200га түшүрүп койду ошол эле 6 заказга 1600 сомдун ордуна. Ошол убакта азыр Яндекс деле 1000 сомдон берип атат. Яндекстики тем более выгодный болот. Ошондуктан эгерде Wildberries'тин акчасын көтөрбөсө бонустун, ошол эле Яндексте иштеп турган азырынча бизге выгодный болот өзүбүз үчүн. А ВБда эртең мененки анан кечки кефтерди уруп койсок болот. Эртең мененки кечки жанагы бонустарды саат мончадан мончага чейин там 600 сом, 700 сом, 1000 сом деген бонустар бар го, ошолорду кылып койсок болот. А так негизи ВБ 1700ге кайра көтөрсө деле по-любому Яндекстики выгодныйраак болуп калат. Бул боз үйлөр шаарчасындагы негизи атмосфера жакшы экен. Мында чистый эсип отурган, вайб өзгөчө, ызы чуусу жок. Элдер көп эле экен, бирок жанагы Чолпон ата, Бостеридеги ызы чуу эмес да, жанагы бут койгон эмес да. Боз үйлөр. Жактан баштап кеткен мындайдан. Кетип жакка чейин. Азыр бул жак жөнүндө кененирээк маалымат айтып берем. Бул
жакта, например, бир боз үйдү в среднем 3000 снимать этсеңер, например, кээ бирлер 4000 берет экен, кээ бирлер 3000, ар кандай. Анан августтун ортолорунан баштап түшүп деле кетиши мүмкүн бир аз. А так негизи нормально. Биз 6 чоң киши, анан жаш балдар, майда чүйдө жаш балдар менен келдик да, 5-6 жаш балдар менен, майда чүйдө жаш балдар. Анан ошол бир боз үйгө барыбыз баттык. Бул жакта мындай казан, отун, жакта газ, маз, суу чыккан жерлер деле бар экен. Тетин көрдүңөрбү? Кран турат, ошол жерден суу чыгат, суу алса болот экен. Бул жакта мындай бактар мына айлана чөйрөдө. Салкын бактардын астында отурса болот. Скамейкалар. Жакта дискотека болот. Анан бул бактардын түбүндө тапчандар деле бар экен. Тапчандар деле снимать этип аренда болушу мүмкүн. Там 400-500, возможно, билбейм, болсо. А так зонтиктер 250 сомдон экен да. Өтө чоң эмес, кичинекей зонтиктер. Анан аябай чоң зонтиктери 500 сом экен бир күн кечке. Ушул жакта боз үйлөрдү арендабайт эткен кишилердин балдары эле ошол жакта сдавать этип жүрүшөт экен. Жакта тапчандар. Бул жакта деле тапчандар. А так нормально. Там 10 деле киши болуп келип бир боз снимать этип жашасаңар 3000 сомго вообще нормально. А так, например, башка жактарга барганда бир эле кишиге бир номер как минимум 1500 башталат бир кишиге. А бул жакта 10 кишиге 3000 сомду бөлүп койсоңор нормально эле экономия болот да. Анан только жанагысы минустарынан именно ошол биз жана калган жерде душ жок. Бирок тетиги жакта бир жаналар бар экен, мындай обычный үй сыяктуулар. Ошол жакка барып платный душтарга возможно түшүп алса болушу мүмкүн. Стопудово барыбыз керек, себеби мындай вышкалар турган, ошолордун үстүндө суулар менен жанагы. Жеке мындай келгенде дагы деле чоткон элдер бар экен. Бул жакта жана жайнап турган болчу зонттор. Азыр алып салышыптыр көбүн. Почти бүт баарын алып салышыптыр. Анан бул жактын дагы бир минусу, бул мен үчүн минус, бирок башка бирөөлөр үчүн плюсу. Жаш балдар менен көп жаш балдар менен келгендер үчүн наоборот плюс да. Ошонусу тайыз же экен, тетиги жака бир кыйла барганга чейин тайыз экен суусу. Суусу тайыз. Тетиги знактар турат го, бекотулган сетка. Ошондон ары уже кишини көмө турган экен. А так бул жактагы жаш балдар деле пирске тетиги жака басат экенсиңер. Эски пирскен, анан пирс илгери жакшы эле болсо керек эле, азыр состояниясы мындай өтө деле жакшы эмес экен, анан суусу азыраак экен. Пирстен тетиги бийик турган жерине секирсең, опасно экен, башың тийип болчу да, ошон үчүн кичине ылдыйраак турган жерлеринен секирсең нормально экен, головка секиргендечи. А так в целом нормально. Биз 2 машина болуп чыкканбыз, экинчи машинабыз бул жерге жетип келгенге чейин артыбыздан бир машина келген, ошентип ал сразу эле экинчи боз үйүн бронировать этип коюптур. А так биз 2 боз үй алабыз деп калабыз. 2 боз үй алсак вообще сон болмок. А так бир боз үйгө деле нормально баттык. 7 киши, 6 кровать бар экен. Анан бир детский кровать бар экен. 7 кровать. Калган 3-4 жаш бала жерге жатып алат. Нормально экен.
төшөктөр деле желип турат экен, кичине төшөктөр. Анан суу бул жактан чыгат. Анан ким келип ушул жакка кызыккан болсо, этиги эжелердин номерлерин сурап коем. Ушул жака деле как вариант келип, жанагы Сарыбулактан чисто природада боз үйлөрдө жашагысы келгендер болсо. А так биз мурда Яндекстен клиент алып келгенде, Телеграмдардан клиент алып келгенде, Чолпон атага в основном заказ алып келчик. Чолпон атадан трассанын боюнда мындай комнаталар бар болчу, кичинекей номерлер. Эжекелерден эле там 250-300 сомго эле алып, жанагы комнатаны. То есть койка местаны 250 сом же 300 сомдон болчу. 2 кишилик месталар. Алар бирок трассанын жээгинде. Сууга түшөм десеңер, алыс болуп калат.